Айтып кетчү нерсе 8 майда биздин эстониялык коллегаларыбыз, кесиптештерибиз келип атат. Эски полигондун рекультивациясы, жаңы полигон салынышы улантылууда. Анан кийин уже тех заданияны даярдап койдук. Жакын арада тендер өткөрөбүз. Ошондо мусор сорттоочу линия ачылат. Мусоросортировочный линиянын баасы 6 миллион 280 миң евро. Биз болсо толугу менен түтүндү өчүргөнбүз. Күн ысыган сайын метан газ чыгат. Анын үчүн биз болсо жанагы тамак аштын калдыктарын бөлүш керекпиз да. Бирок азыр ошо түтүн чыгуу азыр контролдо. Биз улам суу менен да, топурак менен да өчүрүп турабыз. Анан кийин эгерде жаңы мусор сорттоочу линия башталса, тамак аштын калдыктары өзүнчө бөлүнөт. Ошол метан, ошол күйүү проблемасын чечсек болот. Тендер өткөндөн кийин жаңы ошо мусор сорттоочу завод буйрулса 660 күн деп атабыз, 2 жылда салынып бүтөт. Мен ушул жерге иштегениме 3 ай болду. Жаңы келгенде бир да бульдозер иштеген эмес, болгон эле арендага алып иштетип атканбыз. Азыркы күнгө мына 2 бульдозерди оңдоп чыгардык. 2 бульдозерди оңдоп чыгарып, 3-чү бульдозер да азыр мына тендер жарылап, алдагы бир жарым ай, 1 айдын ичинде 3-чү бульдозер да бутка турат. Азыркы биздин бир жетишкендиктерден айта кетиш керекмин. Эгерде мурун болсо биздин мекемеге 400-500 миң сом төлөнүп атса, мындай айтканда сортировщиктер, азыркы компания Бекендос бизге 960 миң төлөп атат да. Ошондо биз болсо ушул ири сумманы 2 эсе көбөйттүк да. Ошондой десем биз жаңылышпайбыз. Адил Качкынбекович келгенден бери биз частный самовывоз боюнча жаңы тарифтерди иштеп чыктык. Биз айына 200 миң, 300 миңге сумманы көтөрдүк. Айлык акыбыз аябай жакшы. Жакшы көтөрдү. Еще премиялар бар. Ай сайын ушу кандайдыр майрамдар болсо, премиядан алып атабыз. Автомашина келгенде бул весевой терминалдын үстүнө чыгып токтойт. Токтогондо биз бруттосун, общий салмагын фиксация кылып калабыз. Эми бул машина кетет. Бул барып, тияка төгүп кайра келет. Келгенден кийин машинанын таарасын чыгарабыз. Таарасы чыккандан кийин нетто чыгат. Тияка канча мусор таштап келди чыгат. Ошол килограммы менен бул жерге чыгат. Ар бир водительдин номер автомашина, фамилия, району боюнча бүт баары фиксирование болот. Ну вот, ремонт сделали новый. Поставили насос, бройлер. Сейчас вода идет под давлением, тепло. Вот, смотрите, душевая. Сделали ремонт. Раньше не было, раньше тут только раковина у нас стояла и была вода. А сейчас душ, пожалуйста, включил под давлением, помылись ребята. Чисто все, аккуратно. Машинка стиральная, вот. Раньше тоже стояла она без работы. Кулов Алтынбек Токойбекович. Ура! Ошо быйыл биздин начальство ошо немеге жиберди, деге санаторияга, ысык атага жакшы барып эс алып келдик. Мэрдин указаниясы менен ошо бир профсоюз жиберди, ошо 10 күнгө барып эс алып келдик.